Мамлекетти эгемендикти коргоо кандай зарыл болсо, тилди сактоо да ошондой мааниге ээ. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 23-сентябрда кыргыз тилине мамлекеттик статус берилгенине 30 жыл толгонуна байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда өтүп жаткан салтанаттуу иш-чарада ушундай ойду баса белгиледи. Мамлекет башчы мамлекеттик тилди бекемдеп, өнүктүрүш үчүн жакынкы жылдары ишке ашырууга зарыл болгон милдеттерди санап өттү. Ошону менен катар кыргыз тили илимдин, интернеттин жана технологиянын тилине айландыруу мезгилдин талабы экенин эске салды. Мамлекет башчы ата-энелерге кайрылып, баарыдан мурда үй бүлөнүн ичиндеги баарлашууда колдонулган жөнөкөй эле тил маданиятын калыбына келтирүүгө чакырды. Быйыл Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгы белгиленүүдө. Коомчулукта кыргыз тилинин өнүгүшүнө зор салым кошот деген бул мыйзам иш жүзүндө толук иштебей жатканы тууралуу көп сын пикирлер айтылып келет. Кыргыз тилин өнүктүрүү тилчилердин гана көз каранды эмес. Тилди сактап, жашоо турмушубузда кеңири жана терең киргизүү баарыбыздын милдетибиз. Үй-бүлөдөн тартып, коомдун баардык институттардын милдети. Демек, ачык айтканда, маселенин өзөгү мына өзүбүздө болуп жатат. Мына кыргыздарда, өзүбүздө бул кыргыздардын жоопкерчилиги жана кайдыгер мамилесинде болуп жатат иштин баардыгы. Шаардык ата-энелер балдарыбыз менен кыргыз тилинде баарлашып, анын үй-бүлөнүн күнүмдүк нормасына айланган жокпуз. Балдарыбызга кыргыз адабиятын, кыргыз маданиятын, дегенде кыргыздын нар нерселерин сиңире албасак, аларга кантип кыргыздын рухун жеткиребиз. Бүгүн ар бир ата-энеге кайрылам. Эне тилибиздин алдындагы милдетибизди, ата-бабалардын элесин алдындагы зор жоопкерчилигибизди сезели. Үй-бүлөдө тил маданиятын кайра калыбына келтирели. Таңамал Чүй областы менен Бишкек шаарында ылдамдыгы секундасына 15 метрге жеткен шамал катталды деп билдиришти өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Министрликтен анын кесепетинде туурасында маалыматтар жок экендигин, учурда республика боюнча абалтынча экендигин кошумчалашты. Ал эми кээ бир колдонуучулар анын кесепеттерин жарыялашты. Ал эми түндүк электр ишканасына авариялык кырдаалды жөнгө салууга даяр экенин билдирип, эгерде чакыруу болсо барышаарын билдиришкен. Бишкек мэриясынан жабырлангандар бар жогу такталып жаткандыгын кошумчалашты. Кыргызстан тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков башында турган кыргыз делегациясы Борбор Азия кошу АКШ G5-1 аталышында кызматташтык форматында тышкы саясий мекемелердин башчыларынын жолугушусуна катышты. Жолугушууга АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео, Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын тышкы иштери министрлери катышууда. Жолугушуунун катышуучулар чет өлкөлүк согушкерлер менен күрөшүү чөйрөсүндө кызматташуу, коопсуздук жаатында аймактык кызматташтыкты илгерилетүү жана аймактык экономикалык өнөктөштүгү жана өнүгүүнү күчөтүү маселелерин талкуулашты. Айдарбеков жыйында Кыргызстандын өнүгүшүнүн негизги атап Борбор Азия өлкөлөрүнүн карым-катнашында, ошондой эле алардын АКШ менен болчу мамилелерине соода-экономикалык кызматташтыкка басым жасап, бул форматта аймактык өз ара аракеттенүүнү күчөтүүнү сунуш кылды. Тараптар Борбордук Азия өлкөлөрү менен АКШнын ортосундагы калыптанган кызматташтык форматын талкуулап, алакка катышты мындан ары дагы тыгыз кармаганга макулдашты. Ошондой эле G5+1 отурумунун жыйынтыгында Чыңгыз Айдарбеков АКШнын мамлекеттик катчысы Помпео менен эки тараптуу кыска жолугушуу өткөрдү. Бул жолугушуунун алкагында Кыргызстан менен АКШнын алакасы, кызматташтык тууралуу эки тараптуу макулдашуунун долбоорун даярдоонун жүрүшү, ошондой эле Кыргыз-Америка мамилесиндеги маанилүү башка да маселелер талкууланган. Кыргызстанга Кытайдан эч кандай документи, бажы төлөмү жок ташылып келген товар алынып, келген зыяндын орду толукталды. Ал үчүн бюджетке 2,5 миллион сомдон ашук каражат кайтарылды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы Финполиция кабарлады. Маалыматка караганда, быйыл жайында нарын бажысынан күнүмдүк керектелүүчү товарларды жүктөп келген Дафа автоунаасы кармалган. Документте товардын 10 түрү бар экени жазылганы менен анда 40тан ашуун түрү ташылып келаткан. Мындан мамлекетке 2 миллиондон ашуун бажы төлөмү түшпөй калган. Бул факт жазык кодексинин экономикалык аткезчилик беренесинин негизинде кылмыштар менен жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып, киргизилген зыян орду коюлду. Учурда сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат.
Бишкекте Калгакиев жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгынан 4 киши жаракат алды. Бишкек шаардык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, кырсык 21-сентябрдын кечинде катталган. Анда 2 Honda Fit автоунаасы кагылышкан. Жабыркагандар ооруканага жеткирилип, машинелер айып токтомго жеткирилди. Тергөө иштери уланууда. Кийинки убакта адам өмүрүн алган жана катышуучулары оор жаракат алган жол кырсыктары көбөйдү. Жакынкы 9-сентябрда эл ташыган автобус менен каршы тилкеге катуу ылдамдык менен чыгып кеткен жеңил автоунаа кагылышып, 5 киши каза болгон. Жеңил машинанын ичинде келатып кырсыктаган көз жумгандардын баарынын жаш курагы 17 жашта экени айтылган. Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышууда Жабыркап Лейлек аймактык ооруканасында дарыланып жаткан 3 жаран 21-сентябрда Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу кабарды Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз кызматы ырастады. Маалыматка караганда, алардын экөөнүн абалы орточо оор, бирөөнө ошол эле күнү операция жасалды. Абалы оор бойдон, бирок туруктуу. Азырынча эсине келе элек. Учурда улуттук госпиталдын жандандыруу бөлүмүндө жатышат. Министрлик тараткан маалыматка караганда, буга чейин Баткенден алынып келген 10 жарандын абалы канааттандырарлык. Алардын 8-ине буга чейин пландык операция жасалып, денесине келип кеткен нерселер алынган. 4-өнү аскер госпиталына которуу маселеси каралууда. 16-сентябрда Баткен областындагы мамлекеттик чек ара участогунда атышуунун кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов курман болуп, 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан тараптан Кыргыз-Тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысы каза болгонун кабарлаган. Жаракат алгандардын ичинде 10 адам атышуу болгондун эртеси куралдуу күчтөрдүн аскердик транспорттук учагы менен Бишкек шаарына толугураак дарыланууга жеткирилген. Кара Суу районунун Фуркат айылында атышууда белгилүү мушкерлер Төлөн Рахманберди уулу бутка ок жеген. Маалыматка караганда, анын жоон санына ок тийип, сөөгү сынып кеткен. Андан тышкары Кылыч Сарыкараев дагы жаракат алган. Анын дагы мушкер экендиги айтылууда. Окуя кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестрине бейбаштык беренесинин негизинде катталды. Айрым маалымат каражаттары атышууга катышкандарды Оштогу РМ спорт клубу менен байланыштырууда. Аталган клуб мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчисинин орун басары Райым Матраимовго таандык экени айтылууда. АКШнын Лос-Анджелес шаарында Эми сыйлыгынын 71-чи жолку тапшыруу аземинде Чернобыль чакан сериалы жылдын мыктысы деп танылды. Бул тасманы америкалык жана британиялык каналдар биргелешип тартышкан. Сериал 1986-жылдагы Эстердин тушунда Чернобыль атомдук станциясындагы авариянын кесепетин жоюудагы чыныгы окуяларга, адамдын тагдырына негизделген. Эң мыкты драмалык сериал наамы Тактылар оюну сериалына ыйгарылды. Бул сериал жалпысынан 12 сыйлык алды. Эң мыкты драмалык актер Билл Портер Поза сериалы болду. Ал эми эң мыкты драмалык актриса деп Джуди Комер Эваны өлтүрүү сериалы табылды. Америкалык телеканалдын Эми сыйлыгы 1949-жылдан бери берилип, Оскар сыйлыгына тете сыйлык болуп саналат.